Ассаламу алейкум, кутмандуу кушуга кечиңиздер менен ардактуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга салам айтабыз. Эфирде Баткен телеканалында Бат шоу программасы кайрадан сиздердин экраныңыздарда. Жалпыңыздарга дагы бир кутман кечиңиздер менен деп кетели. Мына ошентип сиздер менен көрүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Баарыңыздар биз менен бирге болуңуздар деп чакыралы. Баткен телеканалынан эч жака алыстабаңыздар, эч жака которбоңуздар. Анткени кызыктын баары дал ушул биздин берүүбүздө десек жаңылышпайбыз. Анда эмесе ардактуу айымдар жана мырзалар, биздин сүйүктүү көрөрмандар, биз болсо эфирибизди баштадык. Бүгүн бизде студиябызда конокто, тагы айтканда үйүбүздө мейманда жаш актер десек жакшы болот, жаңылышпайбыз дегендей Бектур Мейманбаев бүгүн бизде мейманда. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш келипсиң биздин студиябызга, биздин үйүбүзгө. Ден соолуктар кандай? Сонун, өзүңөр? Жакшы, рахмат. Көрүнбөй кеттиң. Жүрөбүз, көрүнөйүн деп келдим силерге. Жакшы. Анда эл менен саламдашабыз. Саламатсыздарбы? Баткен телевидениянын телеканалынын көрүүчүлөрү, көрөрмандар. Ошол сүйлөсүн. Биздики постоянно кыска нуска. Кыска нуска. Бектур, эмне жаңылык болуп атат? Акыркы жаңылык деген Баткендемин 2 айдан бери. Баткенде эмне кылып жүрөсүң? Баткенде өзүм жумуштарым менен жүрөм, документтер, иштер менен жүрөм. Жакында армияга барам. Ошол боюнча Баткенде жүрөм. Демек, жигитти милдет аткарып, служба. Мекенди коргоп, эл үчүн, жер үчүн. Керек болсо жүрөгүмдү бергенге дагы ант берем деп. Жүрөгүмдү бергени, ооба да. Жакшы. Бектур, анда жалпы биздин көрүүчүлөргө биздин эфирибиздин шарты боюнча сага түшүндүрө кетейин. Бүгүнкү биздин эфирибиз эркин. Тар айтканда сен мына менин үйүмдө коноктосуң, ошондуктан баягы конокто тургандай эле эркин өкүбүз кантип пикир алышып, кеңири отура берсең болот. Анан ушул буга чейин айтылбай келген баягы сөздөрдү кыскасы айтканда баягы эркин олтуруп, эркин сүйлөшөбүз. Жакшы экен анда. Болгон сырларыңды айтасың. Кыскасы айтканда жарыласың бүгүн. Менде сыр деле жок. Балким болсо керек дегеним да. Биз ушундай эле жүрөбүз. Жумуш. Азыр бул жакка келдим да 2 айдан бери. Бишкекте болгондо көбүрөөк жаңылык алып келмекмин. Баткенде жаңылык жок экен. Жаңылыктарды алып келбедиңби? Баткенде жаңылык жок болуп атат. Канча болду келгениңе? 2 ай болду. 2 айда жаңылыгың кетип калды уже. 2 айда жаңылыктар кетип калды уже. Унутуп деле калдым. Жакшы. Мына ошондой бизге эркин формат өтөбүз. Ошондон ушул берүүбүздүн жүрүшүндө конкурстар болот. Албетте кызыктуу деген ойдобуз. Кызык болот. Кызыктырыш сенин колуңдан дегендей. Эгер биздин оюндан баш тартсаң, штраф төлөйсүң. 5500 сомго. Ооба, ошондой. Кыскасы. Ошондон баш тартпайсың деген ойдобуз, Андан Бектур, биздин көрүүчүлөргө өзүң тууралуу бир аз маалымат берип кетсең. Мен өзүм 93-жылы болом. Жөн эле 93 же 1993 Жөн эле 93. 25 жаштамын. 3-1 тууганбыз, эң улуусу мен. 2 братишкам бар, эң кичүүсү. Юридическийди бүттүм Бишкекте. Бишкекте. Кайсы университетте? Национальный Кыргыз улуттук университетинде бүттүм. Аны окууну бүтүп 6-7 айдай, почти 1 жылдай иштедим прокуратурада. Бишкекте? Азыр иштебей элем. Военный билетим жок. Ошого армияга барып атам. Талап болот абы, ошондо военный билет керек. Албетте бизге талап болот да. Ошол бизде. Демек 25 жашка чейинки эле өмүр баяң ушул эле? Кыска эле. 25 жашка чейинкилер ушул эле. Жакшы. Баткенде окугам, Жомартта бүттүм. Жакшы. Анан сени мына биз көбүнчө ушул ырчылардын клиптеринен көрүп калабыз, байкап калабыз дегендей. Анан ушул клиптерге кандайча тартылып калдың? Клиптерге Эрнест Сыдыков байкап калган биринчи. Кантип байкап калды?
Прокуратурада жүрсөң эле байкап калдым. Прокуратурада иштеп жүрсөм. Бай иштер менен барып калып. Сен жардам берип койсоң, сага да жардам берген клипке тартылды деби же кандай? Андай болгон эмес, мен 2013-жылы модельный агентствода окугам. Сен моделсиңби? Эми ал жакта фото модель болуп жүргөм да. Подиумдарга чыккансыңбы? 2 жолу чыккам. Подиумдарга, бирок чаккан эмес. Чаккан эмес, неге? Эркектерге болбойт экен же. Эркектерге болбойт экен. Подиумга чыкканда кандай мындай сезимдер болобу? Адам толтура залда отурат да, карап отурат, анын үстүнө менин боюм кичинекей да. Модельдердин арасында эң кичинекей мен. Мен уялат элем. Анан Замира Молдошановдун жүргөнүндө модельдердин бойлору 2 метр 1,90 болчу. Меники 1,75. Анан катышпайм, конкурс болуп калды. Катышпайм десем, Замира эже айтты ушундай. Бойдон эмес, главный опыт депчи. Ошентип конкурс болду, биринчи местени алып кеттим. Ошентип жүрүп, биринчи тартылган эмем социальный ролик болгон. Мигранттар жөнүндө Россияга. Анан тартылгандан кийин анан Эрнис көрүп, Эрнис чакырды клиптерге. Ошондон кийин тартылып баштадым. Жакшы. Анан мага ушул кызык болот да, ушул прокуратурада окуп атып эле ушул улуттук университетте. Анан кандайча аяка барып калдың деген ой болуп атат да. Ал жака ошо модельный агентство боюнча барып калдым да. Жок, эмне тиешең бар, эмнеге барып калдың деп атпаймынбы? Кызык. Ал жака мени бир кыз алып барган. Модельный айтсаң. Мен өзүм вообще ойго да келер эмес, мен тартылгам деген. Ким эле сага? Классташым болчу. Классташым алып барып, ошондой. Ошентип эле болуп кетти. Ошентип болуп кеттик. Жакшы. Анан Эрнис Сыдыков байкап калып, алгачкы кайсы клипке тартылдың? Алгачкы Мелис Маматкулов деген клипмейкер бар. Эрнис Сыдыковдун өкүл баласы. Элиза Орозованын клипине тартылган. Кыялымда жомок деген. Эң алгачкы клип. Дебютуң ошол, Демек аны Эрнис тарткан эмес клипти бирок, Биринчисин жок Эрнис тарткан эмес. Өкүл баласы тарткан. Андан кийин бара-бара Эрнис көрүп калып. Эрнис менен иштешип калдым. Азыр деле иштешебиз. Азыр деле студиясы бар. Иштешкенде кандай иштешесиңер? Барып турасыңарбы же кандай? Ал келип. Постоянно сүйлөшүп барып, идеялар, клиптердеги сценарийди көбүнчө мен дагы жазып берем. Эрниске. Азыр мындай карасак, ырчылардын бүт эле клиптери окшош, анан окшош каармандар болуп кетип атат деген сөздөр болот да. Ошого кошуласыңбы? Окшош, кандай окшош? Бизде бир эле ырлар окшош, ошон үчүн окшош да. Жок, анан айтып атпаймынбы, мындай клиптегилердин бардыгы эле баягы бир эле ошол эле актерлор, ошол эле башка клипмейкерлердин немеси жокпу, идеясы жокпу деген көрүүчүлөрдөн ушундай сөздөр болот да. Ошон үчүн азыр башкалар тартатпайм, мен да азыр анча чыкпай калдым го. Ошону айтып аткам, көрбөй калдык деген эс да. Жалпысынан канча клипке тартылдың? Жалпысынан 15-16 клипке тартылдым окшойт. Анан мындай эсте калган учур болду беле? Клиптин бир оор жагы, мисалы 3 мүнөттүк клипке эле канчалаган азап тартасың, Анан ошол кыйынчылыктар болот. Айрыкча мына күн суук убакта кыйынчылык болот да. Кийимиңди алмаштырып кайра. Кайсы ушундай кыйынчылык болду? Марлен Сарыков деген клипте болду окшойт, по-моему, же точно унутуп атам кайсы клипте экенин. Тоңуп, Назира Жетигенова эле, ким эле? Билбейм. Клипке сен түшүп атсаң, мен каяктан билем аны. Аты уже аттарды унутуп калыптырмын. Ушундай көп клипке тартсаң унутасың да. Аты, короче, бир клипте суук болчу, ошондо болгонбуз, үшүп, тоңуп, кыйналып тартылганбыз да. Анан калган эмелерде баары эле жакшы өтөт. Клипте эме кылсаң, жанагындай жакшы аткарсаң, тез бүтөт да, кыйынчылык эле болбойт. Бир эле неме дубль менен тартып салсаң, Ооба. Кыйынчылыгы жок. Кыйынчылыгы жок да. Анан сен өзү кесибиң мисалы башка болуп атса, анан ушундай актерлук кесипке өтүп кетип атасыңбы? Байкап көрсөчү, мисалы клиптерде мисалы сөз актерский чеберчилик болуш керек да. Ошол нерсени каяктан алатасың деген ой болот да. Мисалы ушул жерде ыйлаш керек, ушул жерде чуркаш керек, мындай күлүш керек деген эмоцияларды. Актерский эмеге окуган да эмесмин мен. Өзүмдө бар экен ошондой. Мен өзү кичинекейимден бери эле кызыкчумун музыкагачы. 8 класстарда, 9 класстарда аранжировка жазып, музыкаларды жазып, ырларды жазат элем.
Анан музыкалдык школада да окугам 7 жыл. Кайсы жакта? Баткенде эле. Баткенде. Садат эжекейдин колунда окугам. Комуз. Демек комуз ойнойт экенсиң сен. Же азыр ойнобойсуңбу? Комуз ойнойм азыр деле, бирок эми окууну бүткөндөн бери 2 жолу кармадым окшойт комуз. Канча жолу ойнобогонума. Демек 7 жыл окуганың текке кетип турган да. Бирок азыр деле чертем. Ойнойсуң, жакшы. Азыр бизде биякта комуз бар, алып келсек ойнойсуңбу? Эфирден кийин. Ойнойм, бирок эми кичине биринчи кайталабаш керек да, көптөн бери эме кылбай. Жакшы. Демек ушул музыкалык окуу жайда окуган болсоң, мектепте, школда окуган болсоң, анда ырчы болуп кетишиң да мүмкүн экен да, анда. Ырчы жок, ырчы болбойм. Андай бекаш эмесмин деген. Эми болом, прокуратурага кирем ишке. Буйруса. 5,5 жыл окудум прокуратурадан, таштап койсом болбойт го. Жакшы. Мен бирок өзү башында эле адашкан экенмин да. Неге? Кесип тандаганданчы. Ар бир кесип ардактуу деп коет. Неге адаштың? Мен ошондо эле ушу шоу бизнес жака тапшырган эмес экен да. Ырчылыккабы же актерский эмеге. Ошол мындай карап көрсөм, ошондо канчанчы курсуңда бардың эле ошол Замира Молдошевага? 3-курсумда баргам. Ошондо эле таштап коюп туруп, Ошондо которо берсең. Мындай болуп кетишин билген эмесмин да мен. Көтөрүлүп кетишиң да? Кайта көтөрүлбөй эле. Анда атың чыгып кетишин билген эмессиң. Эми тапшырган эмес экен. Мен биринчи окууну бияктан школда окуп барганымда мына Нурмат, Данияр, Эрматовдор эми эле баштаган болчу да. Ырчылыктыбы? Ошондо мен ойлойм да азыр тапшырганда мен да ошолорго окшош. Вот азыр ошондой болуп жүрмөкмүн да. Мен да азыр Таиландда эс алып жүрөт элем деппи? Таиландда. Жакшы. Эми баягы ошонусун айтып коюптун да. Баягы кесип тандатканда туура тандаш керек, кийин өкүнүп калбаш керек депчи. Ошондуктан эми ушул 5 жыл окудуң, эми ушул 5 жыл окуганыңдын эми үзүрүн көрүп иштешиң керек, туурабы? Ооба, иштейбиз 5 жылдын аралыгында контрагың кетти, андан сырткары жатаганаң кетти, чайың кетти, жол кирең кетти. Кыскасы, мындайча айтканда, ата-эне сени ушул окусун, кийин биз бага турган болсун деп окутту да, ошондуктан мен ойлойм, ушул кесибиң деле жакшы экен. Ооба, жакшы. Эми эки кесипти бир алып кетсең, убакыт болсо алып кетсең болсо керек менимче. Болсо керек, аракет кылсаң. Жетишип атасың, мисалы, ушул клиптерге чакырып калганда, съемкаларда жумушуңа жетишип атасың же жетишпей Мен каласың? ошо иштеп жүргөнүмдө жок, тартылган эмесмин. Жетишпеген эмесмин. Суббота, воскресенье күндөрү бошойм, калган күндөрү бошобойм да. Тартыла албайсың. Анан акыркы клибиң кайсы болду, акыркы тартылган клибиң? Акыркы тартылган клип деген Чүйлүк кыз деген 3 бала ырдайт. Алардын аттары Турсуналды деген. Силер анда, значит, мындай экен да, ырчылар менен тааныш эмес эле, режиссер, ушул оператор тарткандар менен эле тааныш болсоңор эле болду экен да? Жок, таанышпыз. Мен просто азыр эме болуп унутуп калып атам да. Жок, негизи ушундай да болушу мүмкүнбү? Мындай, мисалы, ырчы эмес, ушул клип тарткан режиссер, мисалы, Эрнест Сыдыков эле чакырып калды, сен ырчы менен тааныш эмессиң, сага сценарийди көрсөттү, окудуң, даярсың, кийин эле тартып карасаң, бир ырчынын клиби же сен сүйдүң. Болгон да, мен короче, бир жалбаттык ырчы кыз бар болчу, анын да биринчи клиби экен. Эрнест айтып калды ушундай бир клипке тартылып берип кой деп. Ал ырчын вообще уккан да эмесмин, ырында уккан эмесмин. Анан баргам, тартылгам, ошо ырчы жанында жүргөн экен. Ошол кыз, аны тааныган да эмесмин. Таанышкан да эмесмин. Эрнесттин жардамчысы окшойт деп эле койдуң. Ошо актриса кыздардын бирөөсү окшойт деп койгон. Анан кийин клип чыккандан кийин көргөм. Ошол кыз экен, жакшы. Эң сонун, азыркы тапта демек Баткен жергесинде эс алууда жүрөсүң. Эс алууда десем болот. Бул жакта досторум көп да, бул баары достор аз бул Баткенде, анан ошолор менен жүрүп деле 2 ай калып кеттим окшойт. Биякта. Качан ошол милдетти коргоо үчүн кетип атасың? Мартта. Март айында. 1 айлыкка. 1 айга. Жакшы. Андан кийин ошол военный билетти колго алып, кайра Борборго кетесиң. Кайра Борборго кетем. Ошондо ушул кесибиң менен окуп калсаң, демек мындан кийин ушундай клиптерге катышпайсың. Же катышасыңбы? Билбейм, көрөбүз да.
тартылабыз, клиптерге катышып кое беребиз. Анан ушундай тартылгандарда гонорар аласыңбы? Албетте аласың да. Канчадан канча Ал секрет калай болсун эми. Жакшы. Биякта деле неме бар да, мындай баягы түштүкчө айтканда ака-укачылык бар да. Я ушундай кылып коерчу деп назабатсың. Виктор, азыр биздин ошол маегибиз, эфирибиздин жүрүшүндө айтпадым беле башта конкурсубуз бар деп. Ошол конкурсубузду баштайлы. Баштайлы анда. Азыр фобияң эмне сен? Эмнеден коркосуң? Жыландан корком. Жыландан, ар бир келген көрүүчүбүз биздин коногубуз десек болот. Ошол корккон жылан экен. Демек андан сырткары эмнеден коркосуң? Жөргөмүштөн корком. Жөргөмүштөн. Азыр оюнубуздун шарты мындай. Мен алдыңа азыр тарелканы коеюн алгачы. Алмадан алып отурсаң деле болот. Анан мен көзүңдү жабасың. Анан мен тарелканын ичине бир нерсени коем. Азыр ачып тура берсең болот, мен сага түшүндүрүп коеюн. Анан кийин азыр тарелканын ичине бир нерсени коем. Жандык же жансыз экенин мен айтпайм. Сен болгондо колуң менен кармалап, сезип эмне экенин билишиң керек. Даярсың, Даярбыз. Анда көзүңдү жаба берсең болот. Даярсыңбы? Даярбыз. Колуңду эми акырын суна берсең болот. Алдыраак. Эки колдоп кармалап көрсөң болот. Этият кыл. Этият кыл. Акырачка. Билбейм. Эт экен. Не болушу мүмкүн? Эт. Кантип билдиң? Билинип турбайбы эт болуп. Көрүнүп турат го дейсиң. Ача берем? Акыркы жолуңбу? Ооба, эт. Ача берсең болот. Туура, Азамат. Бул биринчиси болду. Дагы жаап турасың, эми экинчисине чыгарабыз. Эми экинчиси барган сайын баягы оорлошо берет. Ошондуктан даяр тургуна. Кеттик анда экинчисин дагы койдум. Баштайм? Баштай берсең болот. Эт кабыл эле. Жок, муну эми тийише берсең болот. Нолу? Ооба, тарелка ошол. Бадыран. Эмне экен? Бадыран. Бадыра? Ойлонуп көр, бадыраң эмес. Ошол. Банан эмеспи? Жок. Кармалап көрбөйсүң жакшылап. Бадыран да. Азаматсың, туура. Ачып берсең болот көзүңдү. Тааныш окшойсуң көрүнүдө. Колдор тигизгене алдык. Жакшы. Туура болду, туура жооптор болду. Муну акырын бияка алып коелу. Азаматсың. Анан ушул 25 жашка келип калдың. Анан үйдөгүлөр улуус экенсиң. Үйлөн дейбизби? Колду узартып аткан болуп окшойт менчи. Ооба. Не деп жооп кайтарып атасың? Эми Шылтоолор айтасың. шылтоолор айтасың да. Не деп айтасың? Бирок үйлөнүш керек уже. Биздин эмебиз деле келип калды. Үйлөнүш керек ооба. Үйлөнүш керек. Буюрса кыз тапсам үйлөнөм. Кызым Кызым жок да. Жакшы. Сүйлөшкөн кызым жок. Буга чейин канча кыз менен сүйлөштүң эле? Сүйлөшкөн эмесмин. Жакшы. Бирок секретти айтыш керек айттым мен, жашырбаштын керек. Секрет жок да айтып атпайм. Сүйлөшкөн эмесмин кыздар менен. Балким ошол баягы агентство барган кыз менен сүйлөшүп көргөндүрсүң. Жок, ал менен сүйлөшкөн эмесмин. Эч ким менен сүйлөшкөн. Өзүм окуу менен эле эме болуп жүргөм мен. Окууда ошол окуп жүргөндө жатаканада жашадың же квартирада эле? Квартирада жашадым. Канча бала кимдер менен турдуң эле? Баткендик достор менен тургам. Көп балдар менен эле жашагам. Азыр эки брачка менен жашайм. Бир досум, анан бир брачка менен жашайм. Ушул кайра эле ушул клип жаатына кайтып келсек,
ушул клиптерде негизи баягы көшөгөн аркасында кыйынчылыктар көп болот го. Ошондуктан узакка созулган клип эсиңдеби? Бир узак күнгө созулуп, анан баягы 3 мүнөттүн ичинде бат эле бүтүп калганы. Эрни Сыдыков тарткан бир Марлен Сарыков деген Кечир мени деген бир клип болгон, 2 ай тартылган. 2 ай тартылган. Эми токтоп калып, кайра баштан тартып ошондой болгон да. Аны тартылган кыз араң тартып келгенибизде фотоаппараттан, камерадан жаңы видеолор удалить этип салыптыр да. Кызбы? Кыз. Себеп? Эми адашып билбей. Адашып кетти. Андан кийин 3 күндөн кийин баары кайра да барып тартып келип, ошондой көп эме болгон да. Убакыт тартылган. Жакшы. Анан ушул кинолорго сунуш түшүп атабы? Кинолорго мен кыска метраждуу кино тартылгам да. Жакшылык деген. Анан сырткары дагы мындай кыска эмес, узун метраждуу кинолоргочу. Узун метраж жок тартылды, буюрса эми. Кыска метраждуу канча кино тартылдың? Бирөө. Бирөө эле. Кандай ролду аткардың? Ал жанагындай бирөөгө жакшылык кылсаң, ошо жакшылык кайра өзүңө кайтып келет. Болуп келет деген сыяктуу. Ошондой бир бала экөө тартылганбыз главный ролдо. Ал баланын досу фотограф болуп тартылган. Негизи кандай ролдордо роль жаратсам деп мындай ойлойсуң? Терс каарманбы же оң каарман? Оң каарман. Эгерде терс каарман келип калсачы? Аны деле аткара беребиз. Ооба. Акчасын төлөсө эле аткара беребиз. Демек бул жакта деле акча ойноп атат, Жакшы. Анан ушул азыр окууну бүттүң да эми. Окууну бүттүң, иштеп атасың, анан баягы билет алыш керек. Анан дальше шаарга кетесиң. Шаарга Ошол кетем. жакта калып калайын деген ойлор болуп атабы? Ооба, ал жакта калган ойлор болуп атат. Эми көрөбүз, может, бул жакта иштеп калам. Баткенде эле. Которулуп, Иш кандай болуп атат? Кыйынчылыктар жокпу иште? Жок, кыйынчылыктар жок. Жакшы. Дагы кандай жаңылыктар болуп атат анан? Ошол менде өзүңдөн эмне жаңылыктар болуп атат? Ошо менден жаңылык сурабайсың сен? Такыр эле өзүңдүн айт эле. Жаңылык бизде ошол, көргөндөй эле. Тойдо жүрөм дебейсиң? Тойдо жүрөбүз. Айтпакчы, тойго чыгам, тамада болом деп аттың эле. Ким, менби? Сен. Эми ага деле аракет кылып атабыз, буйруса. Мына марттарда бир эме проект бар болчу да, Баткенде уюштурам. Армиянын эми убагы келип калып атпайбы? Армиядан келгенден кийин көрөсүңөр да. Кандай проект, мындай шоу жаатындабы же? Ооба, шоу жаатында. Жакшы, анан армиядан келсең, чачтар тегиз, таз. Таз. Ошол бойдон анан кандай эл алдында мындай чыкканда кандай өзүңдү мисалы экрандан көрүп атканда кандай кабыл аласың? Мындай ушул жерде ушундай кылып ойноп койбопмун деген баягындай өкүнүп калган учурлар болобу? Өзүң клиптердеби? Клиптерде. Клиптерде ооба болот. Эми сырттан өзүңдү мындай видеодон карасаң, кызыктай көрүнө бересиң албай. Элдерге жакшы көрүнсө делечи. Бул жерим мындай болуп калып, чачым мындай кылбай болот да. Андай нерсе. Болуп турат, Жакшы. Анда биз да кийинки оюңду баштайлыбы? Даярсыңбы? Баштайлы. Кийинки оюнубуз 4 сүрөттөн бир сөз деген оюн. Ал оюн Табыш керек, табыш керек. Мен азыр экранга бир 4 сүрөттү чыгарам. Ал сүрөттү сен жоону айтышың керек. Азыр экранга чыгарайын, мынакей. Ушул 4 сүрөт бир сөздү чыгарат. Бул кандай сөз болушу мүмкүн? Бул деген Күндүн батып турганын көрсөк болот, ата баланын турганын көрсөк болот. Экинчи сүрөттө экөө муштун баласы менен атасынын ата бала деген сүрөт окшойт да.
Жок, мен сага бир аз жардам иретин айтайын. Бул болгон 3 тамгадан турат. 3 тамгадан турат. Не болушу мүмкүн? 3 эле тамга, Күч. Не себептен? Эми экөөнүн күчтүн көргөзүп турат. Муштун көргөзүп турат. Акта пут кийимдер эмнеге турат анда? Чоң дегенби, чоң кичи. Билбейм. 3 тамга деп мен сага жардам бердим. Эми Баштамгасын айтчы. жок, баштамасын айтсам анда оңой эле таап аласың. Бир аз ойлон. Кол. Жок, кол эмес. Кол болгондо аяка пут кийимдердин тиешеси дагы жок болуш керек. Анда Бул жакта өзүң байкап көрсөң ата-баланын пут кийимдери экен. Ата-баланын сүрөтү десек болот, муштундары турат. Не болушу мүмкүн? таппадым окшойт. Таппадың, Ооба. Анда жообун мен сага көрсөтүп коеюн. Жообу мындай болчу. Ата. Ата болчу. Анда эмесе кийинки сүрөткө көңүл бурабыз. Кийинки сүрөттө эмне болушу мүмкүн? Бул Бул 7 тамгадан турат. Не болушу мүмкүн? Муну тошун таппайм го, Таппайсың, Точно таппасаң, анда мен сага жообун чыгарып берейин. Бул түтүкчө деген бул. Тегерек. Тегерек экен, Себеби турат, биякта тегеректер турат мына. Ооба. Өзүң байкагандай эле. Тегеректер, бул да тегерек, кыздын көз айнеги да тегерек. Тегерек деген сөз экен. Ал эми муну мен ойлойм, оңой эле тапсаң керек. Күрүч. Бул туура, бул көрүш деген сөз болчу. Ал эми кийинкиси көңүл бурабыз. Кийинкиси кандай болду экен? Күн. Нур. Жооп. Нур. Нур, туура болуш керек. Албетте туура. Нур. Ал эми соңкусу. Түтүн. Түтүн жок да бuyakta. Түтүн жок. Не болушу мүмкүн? Бул муну таппадым мен. Таппадың, Анда бунун жообу төмөнкүчү болчу. Түтүк болчу. Түтүк. Туура эле, түтүк. Мына ушундай биздин экинчи оюнубуздагы жоопторуна экөөсүн таппадың, үчөөсүнө туура жооп бердиң. Азаматсың. Азамат, биз болсо уланталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер Баткен телеканалына Бат шоу программасын көрүп атасыздар. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар дейли. Алдыда дагы бизде кызыктуу конкурстар суланууда. Бектур, ырдап бересиңби биздин көрүүчүлөргө? Ырдан, биден жокмун мен. Эмне боюнча бар? Актёрский чеберчилик боюнчабы? Эми анын актёрский эмен дагы ошондой сценарийге карап клип болгондо гана аткарам да. Атак мындай эмелерди аткара албайм мен. Ырдай албайм, бийлей албайм. Сен ырдап берчи, сенен көрөм. Мисалы, сен азыр мисалы тамада болом атасың, бир анда ушул жерден сынап. Жок, тамада болом деген жок. Болсомбу деген ой келген да. Тамада болом деп чыктың эле го. Эми аны убакыт көргөзөт. Бизге эми шартыбыз боюнча ушул келген ар бир биздин коногубуз өзүнүн кесиби боюнча биздин көрүүчүлөргө кандайдыр бир нерсени көрсөтүп кетиш керек. Эмне көрсөтүп кетесиң? Билбейм, эмнени көргөзүш керек. Эми ушул өзүң кесибиң боюнча эмне көрсөтөсүң? Өзүм кесибим боюнча. Кайсыл кесип боюнча? Эми албетте актёрский кесип боюнча болот да. Бир куплет ырдап бер анда көрүүчүлөрүбүзгө. Ырларды да билбейт экен. Кайсы ырларды жакшы көрөсүң? Мен негизи ырларды анча көрбөйм. Тартылганды эле жакшы көрөсүң. Тартылганды жакшы көрөм. Жакшы. Анан азыр дагы сунуштар чыгып атабы ырчылардан? Жакында бар. Качан дагы клипке тартыласың? Мына 15-20 күндүн ичинде тартылам. Бишкекке барам. Кимдин клибине экен?
Эми сага роль бар деп айткан Эрнест, билбейм, көрөбүз да барып. Жакшы, Эрнест менен ушул клип аркылуу эле таанышып калдыңбы? Ооба, клип аркылуу. Клип аркылуу тааныштык. Азыр экөөбүздүн мамилебиз аябай жакшы. Байке ини катары. Анан ушул клипмейкерлер көбүнчө ушул каарман издеп атканда соц тармактардан издейт окшойт, менимче, ушундай. Ордо ошондой азыр кастингтерди кылып, кастингтерди кылат. Азыр уже баары эле эме болуп калды да. Актрисалар көп, актерлор көп. Эрнест билет, анан уже кимге подходящий роль келсе ошого берет. Жакшы. Азыр режиссерлордон клипмейкерлерден эң алды Эрнест Сыдыков дегенге кошуласыңбы? Кошулам. Андан сырткары дагы кайсы клипмейкерлер менен иштешесиң? Андан сырткары Кубатов бар, Нурсултан. Аны менен дагы ошо Мелис Маматкулов. Ошолор менен иштешем. Баяман менен. Демек бизде деле клипмейкерлер көп эле экен анда. Ооба, көп бизде деле. Жакшы. Алдыда кандай пландар бар? Алдыда деген пландар прокуратурада иштеш, ошол план бар менде. Биринчи Ген прокурор болуш. Дагы? Ошол пландар. Үйлөнүш план бар. Үйлөнүш керек. Үйлөнүш канчанчы орунда турат? Үйлөнүш азыр биринчи орунда турат. Убакыт деле өтүп атат го уже. Турат. Үйлөнүш керек. Үйлөнүш керек. Сен канча бала болуп калдың? Мен азыр бир балам бар менде. Бир балаң бар? Ошол балам да клипке тартылып атат. Ушул Бектур иштемайт аңарбы деп. Тартабыз да анда. Эрнест менен жакшы экен деп. Албетте тамаша. Албетте баягы үй бүлөнүн эң улуусу болгондон кийин албетте ата эненин да колун узартып, Ооба. келиндөө кылыш сөзсүз милдет. Андыктан мына сүйлөшкөн кызым жок деп калдың, Кудай буйрса өзүңдүн баягы жакыныңды тауып, Кудай буйрса бактылуу бол дейли, биздин айтарыбыз. Рахмат. Анан тапканың менен эле дароо эле үйлөнөрбөй, бир аз анын ушундай бир характерин эң башкысы билиш керек, сүйлөшүп көрүш керек. Сүйлөшүп көрүш керек. 3-4 ай, Ушулга чейин сүйлөшүп көргөндө балким Может, жазда тоюп калабы, Жакшы. Анда биз убактыбыз дагы өтүп баратат. Кийинки да бир конкурсубузду баштайлы. Конкурсубуз төмөнкүчө. Азыр мен сага наушник берем, кулагыңа кийесиң. Анан мен экөөбүз сүйлөшүп атып, менин оозумдан ошол кандай эмнелерди сүйлөп атканын билип калсаң керек, Көрөбүз да азыр. Көрөбүз. Азыр анда наушникти кулагыңа кийесиң. Мен музыка коюп берем, музыка жаңырып турат кулагыңда. Иштеп атабы азыр? Азыр иштетебиз. Жандырып алсаң болот. Басып алгын, жандырып. Негизи спорттун кайсы түрүнө кызыгасың? Футболго кызыгам. Футболго? Бильярдка кызыгам. Дагы? Ошол. Көбүнчө футболго кызыгабыз да. Футбол көрдүң да, сен дагы? Футбол көрдүк, ооба. Кандай болду футбол боюнча ушул ой пикириңди айтсаң? Футбол боюнча жаман эле болду, азырга чейин эме болуп атам. Жакшы болду, наоборот, элдер мактадык, жакшы, Акшумкарлар жакшы ойноду. Жок, Акшумкарлар аябай жакшы ойноду. Мына акыркы ойнодачы. Судья эме кылып койгонуна. Азыр биздин маалымат боюнча биздин Акшумкарлар азыркы тапта келишиптир Кыргызстанга, эртең мененки саат 4-тө түшүптүр. Анан азыркы тапта ушул Борбордук аянтта концерт беришип. Концерттин коштоосунда ушул ырчылар ырдап, анан саат 3-тө биздин Акшумкарлардын жигиттери элдер менен жолугуш өткөрөт экен. Анда биз конкурсубузду баштайлы, даярбыз, Иштеди бул? Иштеди, Музыка чыгып атабы? Ооба, иштеди. Иштеп атат, ооба. Анда даяр болсоң, мен сөздү айтып берейин, сен болсо жоопторду сен уга бересиң. Даярбыз, Оюнубуз башталды, анда кеттик. Алгачкы сөзүбүз клип. Башталды? Башталды. Клип. Клип. Зым? Клип. Клип.
Клип? Клип. Жақсы. Флешка. 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 Оозуңду жакшыраак бассаң. Флешка. 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 Флешка, флешка. Флешка. Телефон. Жоқ, флешка. Флешка, флешка. Флешка. Жақсы. Режиссер. Режиссер. Актер дедим? Жоқ, актер емес. Режиссер. Режиссер. Сен оозуң кыймылдабайт сен. Режиссер. Башкасын айтчы. Режиссер. Камера. Жоқ, режиссер. Кейінгісі. Кийинкиси. Микрофон. 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 Жақсы. Актер. Актер. Музыка. Жоқ, актер, актер. 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 Сен актер. Клиптерге катышасың ғой актер болуп. Актер. Айт, актер. Кийинкисин айтчы. Семечке. Семечке. Семички. Семички дейсиңби? Семечке. Түштүк. Түштүк. Курут. Жоқ, түштүк. Түштүк. Түштүк регион. Түштүк. 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 Башкасын айтты. Караңгы. Караңгы, караңгы, караңгы. Караңгы. Музыка жакшы экен. Караңгы, караңгы. 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 Асман? Караңгы, караңгы. Ауа? Жоқ, қараңғы. Қараңғы, қараңғы. Так, кейінгісі төрелі. Париж. Сен сөйлеген оозуңа вообще мен сага айтайын. Жоқ, Қалайсың? сен бүтіріп қойды. Бүтүлекпи уже? Бүтіріп қой, анан кейін маған. Мындай эме кылып айтсаң оозуңду. Сеники эме болуп атат. Болды, ай. Кичине катыраак сүйлөсөң, Атырап сөйлесе бұғылып қалды да. Даярсың бі? Музыка кетті тау? Даярсың бі? Даярмын. Музыка кетті тау? Ооба. Анан неге отасың? Музыка кетті тау? Ооба. Кеттік анда. Акырын кетип атат. Ақырын кетті. Так, Париж дедім. Париж. Париж? Париж. Кейінгісі таппай қалдың. Түштік. 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 Түштү? Қатырақ, Түштү? Жоқ, түштік. Түштүк? Түштік, жақшы. Актер. 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 Музыка шығат ау? Музыка шығат ау? Отасың ғана, мен сезімді. Жоқ, сен мынау эме музыка жайланып калдым ага. Так, ақырқысын айтайын анда. Ақырқысын табасың анан болуш мені. Чичқан. 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 Чичкан. Болды. Жақсы. Шығат екен, музыка, значит. Мен сага айтайын бе? Кел, маған айтшы. Шудан музыканы қоя бересің, кете береді. Чыгат алыңыз го? Угулбай атат го? Шығат ат. Не болуп атасың мен? Не дейсің? Чыгат ала? Ооба, шығат ат. Болду. Баштадық па? Баштадык. Бат шоу. Бат шоу. Қайра? Бат шоу. Қандай дейсің? Бат шоу. Да, көрсетсең? Бат шоу. Бат шоу. Кейінгісі.
Баткен. Сен көрсөтсөң бай. Баткен. Баткен. Алма. Алма. Алба. Камера. 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 Телефон. Телефон. Телевизор. 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 Баткен ТВ. Баткен ТВ. Баткен ТВ. Өзүндүкүн жакшы билет экен. Наушник. Наушник. Жакшы экен. Саат. 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 Нан. Саат. Көрсөт. Саат. Саат, саат. Су. 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 Болду? Болду. Жакшы, жакшы. Мына ушундай. Биздин да конкурстун соңуна чыкты. Жакшы болду. Сен таппай калганыңды айтып коеюн. Режиссер деген таппадың. Режиссер таппадырмын. Актер деп өзүңдү көрсөтсөм да таппадың. Анан караңгы дегенди таппадың. Караңгы. Караңгы. Караңгыда негизи баягы кээ бир адамдардын ушундай фобиясы бар, караңгыда коркуу сыяктуу, ошол караңгы деген таппадык. Убактыбыз дагы жыйынталып баратат. Эфирдин соңунда эркин микрофон берейин. Айта турган сөзүң болсо айтып, ушул жерден дагы кыз керек болсо изде алсаң болот дегендей. Номерди айтып коеюн. Номериңди айтып кой. Инстаграмдарга чейин, Тамаша рахмат силерге дагы ушинтип көңүл бурганыңар үчүн. Ушу силерге дагы ийгилик, ушу Батыш шоуну дагы мындан да жакшы кылып ийгиликтерди каалайбыз. Көрөрмандарга дагы рахмат, ушинтип көрүп отургандарга. Бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Рахмат силерге. Чоң. Сага да Бектур чоң рахмат. Ушинтип келип жакшы маек куруп бердиң. Ден соолук каалайбыз. Албетте иштериңе ийгилик болсун. Рахмат. Мамлекенди коргоп ушул бир айдык милдет аткарып службага кетип аткесиң. Жакшы барып кел. Келип дагы кийин Кудай буйрса жакшы ушул өзүң сүйгөн кесиптин ээси болуп жүрө бер дейли. Дагы бир рет сага чоң рахмат келип берген үчүн. Рахмат. Ийгилик. Рахмат. Кете берейин, Ооба, бошсуң. Бошмун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, ушу менен Батыш шоу программасы дагы соңуна келип жетти. Баарыңыздарга терең ыраазычылык айтабыз биз менен бирге болгондорго. Жана ошондой эле Кудай буйрса эмки жумада сиздер менен көрүшкөнчө деп коштошуп калабыз. Батыш шоу программасы дайым сиздер менен, кызматыңыздарда түзүүнүм Расул Акматов болду. Келерки күнү көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.